Ilgari өткөн заманда бир түлкү жашаптыр. Ал түлкүнүн кене досу болуптур. Экөө достошушуптур. Түлкү менен кене сүйлөшүшөт экен. Кел, экөөбүз чогуу оокат кылалы. Талаага буудай эгели. Күзүндө түшүмүн жыйнап, тең бөлүп алалы деп кол алышат экен. Ошентип буудайды эккен күн келет экен. Кене түлкүгө келип, жүрү буудайды эгебиз дегенде, түлкү: менин башым ооруп атат. Мен тоого барып кымыз ичип келейинчи деп жатып алат экен. Анан буудайды жыйнаган күн келет экен. Жыйнаган күндө кене келип түлкүгө айтат экен: жүрү түлкү, биз буудайды жыйнап келели. Десе түлкү: менин башым дагы эле ооруп атат. Мен уктап турайынчы, сен жыйнай берчи, мен эмтигисинде жардам берем дейт экен. Анан кене барып, буудайдын баардыгын өзү жыйнап, өзү чогултат экен. Буудайдын баарын чогултуп бүтүп, анан түлкүнү чакырат экен. Түлкү келет экен дагы, мынтип айтат экен: ай, буудайдын баарын чогултуп турсуң. Кел эми мындай кылалы кене. Экөөбүз тетиги жерге туруп алып, чуркайлы, жарышалы. Кимибиз биринчи келсек буудайга, ошонубуз буудайдын баарын тең алалы, бөлүп отурбай эле деп Митаам түлкү кенени алдайын дейт экен. Кене ары ойлонуп, бери ойлонуп, мейлиң дейт экен. Ошентип экөө жарышмай болушат. Буудайды тетиги жерге коюп туруп, өздөрү алыс жерге турушат экен. Бир, эки, үч дегенде чуркайбыз дейт экен түлкү. Анан экөө чогулуп санашат экен. Бир, эки, үч дегенде кене акырын барып туруп, түлкүнүн куйругуна жабышып алат экен. Түлкү ашып баратам деп сүйүнүп, катуу чуркайт экен. Артын карап коет, артын караса кене көрүнбөйт. Мен азыр биринчи жетем деп сүйүнүп чуркап кетип баратат. Буудайга жеткенде кене акырын түлкүнүн куйругунан секирип туруп, буудайдын үстүнө отуруп калат. Анан түлкүгө айтат: эй түлкү, мен чак эле жетпедим белем. Сен эмне мынча жай чуркадың? Болбойт беле? Дейт. Түлкү чочуп кетип караса, кене буудайдын үстүндө отурат. Кап, мен биринчи келбей калдым. Эми буудайдын баарын кене алып коет деп капаланып калат. Ошентип байкуш түлкү, Митаам түлкү буудайдан да жок, эмгектен да жок калат экен. Кене болсо жыргап баардык буудайдын баарын үйүнө ташып кетет экен. Ошондон кийин аракет кылсаң берекет деген сөз калыптыр балдар. Бул жомоктун айтып бергенге даярдангыла.